Бул эски турбаларда эски линия менен келген. Анан бул жаңы коюлган, кийинки проект менен коюлган турба менен мына ушуга коштук да буякты. Мына эски темир турба менен кеткенде жанагы көбүнчө эме болуп кетти да. Ичине баары ржавчина болуп баары эметип калды, чирип калды. Анан азыр мына пластмассовый турба менен кетип атыр. Булар таза, азыр мурункуга караганда алда канча таза суу ичип атыр да. Талас шаарындагы көп кабаттуу үйлөр жана административдик имараттар кошулган таза суу тутумдары эскиргендигине байланыштуу жаңы таза суу тутумдарына кошуу иштери жүрүүдө. Бул жумуштарга Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоо көрсөтүп, 4 миллион 402 миң сом каржылап берген. Иш боюнча кененирээк Таза суу муниципалдык ишканасынын жетекчиси түшүндүрдү. Быйыл октябрь айында мэрия тараптан ошондой эле таза суу муниципалдык ишканасы тараптан Альянс Алтын фондуна кайрылуу жасаганбыз. Ушу Талаш шаарындагы 86 көп кабаттуу үйлү, ошондой эле мектеп, бала бакчаларды баягы эски таза суу түтүктөрүнөн жаңы таза суу түтүктөрүнө өткөрүү максатында жардам сурап кайрылдык эле. Альянс Алтын фондунан бүгүнкү күндө октябрь айында бир 4 миллион 400 миң сом тегерегинде акча каражаттары бөлүнүп, бүгүнкү күндө Чубак Сатаев көчөсү менен Манас көчөсүнүн кесилишиндеги могул жерде 4 көп кабаттуу үйдү эски таза суу түтүктөрүнөн жаңы таза суу түтүктөрүнө өткөзүү баягы иштерин көрдүңүздөр өзүңүздөр. 2014-2021 жылдары Талаш шаарында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын биринчи фаза долбоору болуп өткөн. Анын ичинде 25 километр таза суу түтүктөрү кирген Талаш шаарына. Ошондой эле 7 километр саркындуу суу түтүктөрү кирген. Анан бул таза суу түтүктөрдү киргенде бул көп кабаттуу үйдүн фундаментин эле алып барып туруп, долбоор ушундай каралганда баягы фундаментке жеткизбей туруп түтүкчөлөрдү калтырып кетишкен. Эми азыркы максат, азыркы бөлүнгөн акча каражаттарга ошол фундаменттин сыртында калып кеткен түтүкчөлөрдү ичине киргизип, анан баягы эски суу системасына кайра жаңыртып, жаңы таза суу системасына кошуу максатында иш-чаралар жүрүп жатат десек болот. Пластиковый турбалар, түтүкчөлөр эски таза суу системасында бул темир уже баягы өзүнүн эксплуатациялык мөөнөтүн мындайча айтканда 2 эсе өтөп койгон турбалар болуп атат да. Эми ошону алмаштыруу иштери жүргүзүлүп атат десем жаңылышпайбыз. Мындай мүмкүнчүлүк бериле бербейт. Мындайча айтканда Талаш шаарынын бюджетине дагы баягы фонд жактан аябай эле жардам болуп атат. Мындайча айтканда 4 миллион 400 миң сом деле чоң эле акча. Албетте бул боюнча терең ыраазычылык айтабыз. Кудай буйруса 2025 май айларына чейин биз 86 көп кабаттуу үйдү, ошондой эле соц объектилерди, мындайча айтканда школаларды, ошондой эле бала бакчаларды биз таза суу системасына кошуп бүткөнгө аракет кылабыз. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду буга чейин да таза суу муниципалдык ишканасына көмөк чордондорун жана насосторду алып берген. Белгилей кетсек, фонд бир гана Талаш шаарына эмес, бүтүндөй облустун таза сууга байланышкан маселелерин чечүүгө колдоо көрсөтүп келүүдө.